уй тукумдары. Кыргызстанда 1990-жылдардан тарта мамлекеттик деңгээлде жүргүзүлүп келген селекциялык иштердин токтошу мал чарбасы үчүн оор сокку болду. 40-50 жылдык эмгек менен Кыргызстандын шартына ылайыкташтырылып чыгарылган мыкты мал тукумдары начарлап, кээ бири ал тургай жок болуп да кетти. Ушул себептен бүгүн чарбасын мыкты саан уй менен толуктайм деген максаттуу фермерлер асыл тукум малды чет өлкөлөрдөн ташып келүүгө аргасыз. Учурунда мыкты көрсөткүчтөрү менен даңаза болгон Ала Тоо тукумундагы саан уйлардын таза породадагы популяциясы азыр өтө аз. Андыктан фермерлер сырттан алып келип, Кыргызстандын шартында ийгиликке жетишип жаткан айрым дүйнөлүк породаларды талдамакчыбыз. Бул талдоону Япониянын эл аралык кызматташуу агенттиги Кыргыз сүт ассоциациясынан тандап алган 12 алдыңкы фермерлеринин берген баасынын негизинде жүргүзөбүз. Орусиянын карала породасы. СССРде жергиликтүү орус уйларын Гольштин породасы менен аргындаштыруу менен чыгарылган сүт багытындагы тукум. Учурда Кыргызстанга Россиядан импортталып жаткан малдын эң көп бөлүгүн ушул тукум түзөт. Өңү Гольштин сымал карала, бирок андан кыйла кичине, мүйүздүү, кеч жетилет жана эти начар сапатта. Суукка жана ысыкка байымдуу, шартка тез ыңгайлашат, жайытка кое берүүгө болот. Орточо сүттүүлүгү күнүнө 15 литрден 20 литрге чейин жана күчтүү тоют базасын талап кылбайт. Чакан үй бүлө үчүн жакшы мал болгону менен сүт өндүрүүгө багыт алган фермерлер үчүн жараксыз. Күрөң швиц породасы. Ала Тоо породасын чыгарууда негиз болгон белгилүү Швейцария тукумундагы мал. Бул Европада Браунвие деген ат менен белгилүү сүт жана сүт эт багытындагы тукум. Кыргыз фермерлеринин сүйүктүү породасы болгондуктан көпчүлүк чарбаларда таза болбосо дагы аргындарын кездештирүүгө болот. Кыргызстан менен Швейцариянын географиясы жана салттуу мал чарбасындагы окшоштуктар бул тукумга артыкчылык берет. Антсе да швецтер ден соолугунун чыңдыгы, шартка тез ыңгайлашкандыгы, жакшы бордолуп, сапаттуу эт бергендиги, төлчүлдүгү, туяктарынын жана буттарынын күчтүүлүгү, сүттүүлүгү менен фермерлердин арзуусуна татыган. Жайыт шартына жакшы ылайыкташкан. Жакшы рацион менен колдо багууда кеминде 20 литрден 30 литрге чейинки күнүмдүк саан нормасы белгилүү. Бул тукумдун айыбы деп дыйкандарыбыз лактациянын салыштырмалуу кыскалыгын жана музоолору ири туулгандыктан төлдөө кыйынчылыгын белгилешет. Голштин же Голштино-фриз породасы. Дүйнөдө кеңири тараган сүт өндүрүүдөгү номер 1 уй тукуму. Негизинен алибеттүү Америка канадалык тиби жана тулкусу кичирээк европалык типтери белгилүү. Дүйнөдөгү лактация боюнча рекордтордун көбүнүн ээси ушул порода. Мыкты сапаттары катары анын жооштугун, сезгич жана акылдуулугун, бооздугуна карабай узак учурга чейин байыбастыгын, суукка байымдуулугун жана жеңил төлдөөрүн санасак болот. Айтор, май көл сүт көл деген түшүнүктү ушул тукумга колдонсо болот. Антсе да бул тукумду күтүү үчүн дыйкандан зор эмгек, билим жана атайын шарттар талап кылынат.
Голштиндердин организми сүт иштеп чыгууга өтө ылайыкташкандыктан малдын рациону өтө бай болушу лазым. Дегенибиз, эгерде саан учурунда рациондо бай азыктар, витаминдер жана минералдар жетиштүү болбой калса, уй өзүндөгү заттарды сүт чыгарууга жумшап жиберет да тез арыктап кетет. Демек, Голштин уйдун ээси рацион боюнча адис болууга милдеттүү. Адатта бул уйлар өтө зор келип, терүүлөй салмагы 600-700 килограммдын тегерегинде болот. Ушундан улам шыйрак муундары жабыркап, туяк илдети коштоп жүрөт. Сарайда эң жакшы шарт түзүлгөн учурда дагы жылына кеминде 2 рет туяк илдетин даарылап туруу зарылдыгы бар. Жайытка чыгарууга эч мүмкүн эмес. Ысыкка жалакайраак жана эт багытында өстүрүү натыйжасыз. Дагы бир өтө көңүл бурууну талап кылган учур уруктандыруунун өтө татаалдыгы. Антсе дагы сүтү менен өз кунун тез актаган тукум. Же лакап менен айтканда, бул уй жалкоо адамдын малы эмес. Галштина, у нее очень большой потенциал в молоке. Вот. Но у нее есть отрицательные стороны, которые для специалиста, который прошел обучение и который в хозяйстве имеет своего ветврача, своего зоотехника, да, там у него все оборудование, для нее это более будет как-то приемлемо и легче он будет управлять этим хозяйством. Это для больших заводов, да, но опять же мы тоже к этому должны стремиться, но мы как бы, если фермер, есть тоже свои пути, когда можно этого тоже добиться, где-то должен фермер многие вещи знать сам, в первую очередь, да, хотя бы поверхностно он должен знать, что где. Понимать то, что ему нужно обратиться в свое время к специалисту и решить эту проблему. Положительным сторонам относится, в первую очередь, то, что она очень порода, которая в любом регионе она адаптируется легко. То есть у нее нет такой ограничения, она может в таких холодных условиях, также и в этих, то есть там примерно такой подход, где температуру должен поддерживать, если это жарко, ты должен немного вентиляцию проводить, если холодно, где-то что-то, это нужно, да, любой порядок, вот это можно добиться, но он не капризный в этом отношении, она любым погодным условиям, она хорошо адаптируется, это очень большой плюс. Потом у нее продолжительность лактации период, то есть у нее продолжительное время, то есть хорошее молоко мы получаем, это тоже очень большой плюс. Вот. И еще то, что у нее габаритные коровы, тоже немаловажно, у нее крупные, это и после забоя даже ты какую-то часть, это ты возвращаешь, например, да, на это тоже надо обратить внимание. Вот. И плюс к тому же, что эту породу знают везде, то есть потом вследствие, когда ты ведешь хозяйство, тебе придется и продавать, где-то что-то, люди знают за эту породу, и то есть когда возникнет вопрос где-то реализовать это что-то, не нужно будет там это все людям. В общем, будет спрос на нее, да. Теперь отрицательный скоро скажу. Вот. Значит, у нее получается, в связи с тем, что она работает на молоко, у нее нацелено, естественно, у него уязвимый в этом плане связано, получается, иммунитет уже у него не такой крепкий, грубо скажем, да, как у других пород. Поэтому к этому надо очень тонко подходить. Это очень такие нежные коровы, которым за все, как бы говорится, если он дает молоко, он должен особый уход делать. Но однако можно уход делать, если есть отдача, да. Поэтому вот к этим минусам можно отнести то, что она за счет того, что у нее она работает на молоко, она все время не в теле, тоже минус, потому что у нее ее что откормленным виде очень надо усиленно все кормить, как бы рацион все время должен быть полноценный, чтобы она, то есть, не худела, все время, чтобы в форме держать, особенно после родов. Флекви, Симментал,
жана Монбелиард породалары. Флекви, Симментал жана Монбелиард негизинен Швейцариянын Симментал сүт жана эт багытындагы универсал малынан келип чыккан породалар. Бул 3 тукум өңү, саандын узактыгы жана кунарлуулугу боюнча бири-биринен азыраак айырмаланган менен түпкүлүгүнөн окшош сапаттарга ээ. Булардын сапатынын далили Европанын сүт фермаларынын көпчүлүгү ушул 3 тукумдун бирине артыкчылык беришет. Анткени алар тоют тандабайт. Ден соолугу мыкты, шартка тез ыңгайлашат, сааны узак, төлчүл жана негизгиси сүттүн курамы белокко бай. Ошондой эле сүт жана эт багытында болгондуктан букачарлары тез жетилип, сапаттуу жана арбын эт берет. Айталык, Монбелиард тукуму саандын узактыгы боюнча Голштинден кийин турат. Ал эми Симменталдардын орточо саан убактысы 5-6 гана ай. Айтылгандардан сырткары, Кыргызстандагы фермерлердин короосунда азыркы санда Жерсей, Норвегиянын Кызыл ую, Англер жана Красностепной жана башка породалар да кездешет. Алардын саны аз болгондуктан жана таза кандуу породанын эталону болгон мыкты экземплярлар али алынып келбегендиктен аталган тукумдарга мүнөздөмө берүү мүмкүн эмес.